Кудай кааласа деп айтса болобу, мен бир жолу угуп калганмын мындай деп айткан болбойт деп. Кудай кааласа дегенде смотря кандай нерсеге сиз айтып колдонуп атасыз. Ошого карап туруп жооп берилет да. Эгер илгери үмүт менен ошол иш болуп калсын, иншалла деп айтылып атпайбы диний терминде. Эми Кудай буйрса, Кудайым кааласа, насип болсо, ошол күнгө аман эсек жетсек деген бир илгери үмүт менен айтсаңыз, эмнеге бул болбосун? Бул жакшы нерсе, Кудай кааласа. Анткени кыргызда ата бабабыз айтат, кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту деп. Бул Кудайга тапшырып аткан жакшы. Анан жакшы боло турган ишке деле анан Кудай кааласа деп мындай шектен тиш максатта, ошол нерсени мындай бир баам парасатын албай, ошону бучкагына теңебей жаман мааниде колдонсо болбойт. Мисалы да, намаз окубайсызбы эми, убактыңыз келип калды, мына жашыңыз деле өтүп баратат деп жакшы маанida айтсам, Кудай кааласа деп айтса, бул туура эмес болуп калат. Анткени Кудай каалап ошол нерсени буйруп койгон пендеге. Демек, Кудай кааласы деген сөз бычактын мизинде кайсыл орунда, кандай жагдайда колдонуп иштелип атат, сүйлөнүп атат, ошого жараша өкүмү кете бермекчи. Бакара сүрөнү үйгө азырагын койсо да жетиштүү болобу дейт. Эми Бакара сүрөсү үйдө окулса, жин шайтандар куулуп баягында качып турат деген сөз да. Демек, сиз ошону максат кылып сурап атасыз. Эми ооба, абалга, мүмкүнчүлүккө жараша да, эгерде азын оолак болсо да коюп турсаңыз, бул эң жакшы. Анан бирок эң жакшысы адам ошол илимди окуп, арабча Куранды так үйрөнүп, өзү Бакараны окуп, балдарын үйрөтүп турса, анда ошол өзү окуп, анан ошол балдарына үйрөтүп тургандагы амалдан пайда болгон нурдан шайтандар канча дагы оолак качат. Демек, өзү окуп, ошол жерге үйүнө, бала чагасына дем салып турганы бул эң жакшы абал. Эми сурооңуз болот.